Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, сиздерге рахмат. Аябай сону сөздөр жазгандар болуптур, аябай жаман сөздөр жазгандар болуптур, көп сүйлөйт экенсиң дегендер болуптур. Эми биздин жумушта сүйлөбөсө болбойт да туугандар. Андай болбоңуздар. Жакында Рамазан айы келатат. Ички дүйнөнү кең кылып, жакшы нерселер ойлогонго аракет кыла бериңиздер. Бүгүн 27 февраль. Бүгүнкү рубльдарды сиздерге көргөзүп кетели. О, жакта да гайлар, машиналар көсөтпөй атат. Койдурбай атат, караңыздар. Райондун бас жагынан бишиге каттаган жактагы жаңылыктарды көргөзүп кетебиз эми. Караңыздар. Ушундай жаңылыктар көрдүңүздөрбү? Жүрүңүздөр анда эмесе. Рубльдарды көрүп келеличи, кандай болуп жатат экен. Азыр саат 2 болоюн деп калды. 1:30 болуп калды мына. Ушул жерде да чоң торговый центрге айланган. Көрдүңүздөрбү? Сапаттуу, жакшы, мөөнөт өтүп кетпеген продуктуларды, буюмдарды сатат. Мына Кадамжай шаары. Бүгүн кыскараак сүйлөп ишти кыл дегендер үчүн айтып кетейин. Ассаламу алейкум деп мына Кадамжай шаары азан айтып жатат. Мен рубльдү көргөзөйүн десем, бардыгы өчүрүп салып турган. Шарманда түшүп кетиптир го, карасаңыздар 985 болуп калыптыр. Баш шарманда Капитал банкта 0985 болуп калыптыр бүгүн 27 февраль. Лайкты басып коюңуздар. Мага уже долларлар түшүп баштады. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин көргөнүңүздөр менен буюрса мени куттуктасаңыздар болот. Монетизация уланып, уже 11 доллар мага түшүп калыпты. Эртең буюрса 1000 долларга жетип калсак, биздин күйөрмандар Кадамжайга келсе, мен от души чай, пай алып берип, жол кирелерин, балким кошумча подарка белектер менен жөнөтөмчү. Себеби ушу берейин эле деп жатам, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге сүйүндүрүп шу көбүрөөк шу берейин сиздерге. Берейин десем башкача түшүнүп албаңыздар. Мен подаркаларды берем, акчаларды берем, анан ороз башка жерин берип салат экен деп кызыгып албаңыздар. Мына бул БТБ банкта. Бул 990 болуп түшүп калыптыр мына. Ой-бой. Бүгүнкү күндө хит хайп болуп аткан. Курстар да азыр биздечи. Жүрүңүздөр, биздин мамлекеттик банкыбызды көргөзүп кетейин сиздерге. Мына элдик банк деп өзгөртүп койгон экенмин. Көптөн бери окубай жүрөпмүн муну, РСК банк депчи. Баш шарманда. Бул деле 980 болуп түшүп калыптыр. Кече аябай сону сүйүндүрдү. Бул не кылганын карай, не кылганын карагыла. Мигранттар үчүн биздин канчалаган мекендештерибиз Россияда көрөк жүрөт. Биздин Москва, Россия как 8-ci областыбыз болуп калган. Ошондуктан буюрса көтөрүлөт деген ойдобуз. Ушундай жаңылыктар эми мына Кадамжайдагы. Эми бул жакты көргөзөлү. Ол жакта дагы 980 экен, Бакай банктачы. Бүгүнкү сиздерге кабарым эми сиздерге жагымсызыраак болуп калды. Ошондой болсо да эми кап этпестер эми. Буюрса жакшы жаңылыктарды сиздерге дагы көргөзүп чыгарабыз дагы. Бул жакты. Ассаламу алейкум. Эже, саламатсызбы? Бетиңиз тартпайм эже, просто YouTube каналга көрүүчүлөр кызыгып койду дек. Авиабилеттер канчадан болуп атат? Ушул ай ичи. Сиз да кеңсеңизди как раз ушунун катарында бир реклама кылып коем, 18-19 миң, Ким атыңыз? Гүлнара эже. Видеого түшкөндөн коркпайсызбы? Неге? Коркпоңуз ушул эжеме келиңиздер. Сапаттуу билеттерди ушул жерден да алсаңыздар болот. 18-19 миң экен. Мындан кел да. О, моңдайларыңыздар зор ғой, эмечи? Гүлнара эже. Биздин желегибизди караңыздар. Мында алмаштырыш керек болуп калыптыр, же мурдагы желекке көбүрөөк кызыгасызбы? Самолетуңузду. О, буюрса алмашат. Самолет карасаңыздар. Авиабилеттер деп деле бир катар реклама кылып коеюн, Арзан билеттер болуп калабы эже? Гүлнара эже. О, самолеттон бирөө подарка кылбайсызбы, Гүлнара эже? Сувенирге. Мага түшүп кетти, эжеке. Так.
Мынау башка жактарга канчадан немелер? Билеттер. Питер, Новосибирский. В общем, 25 миң менен 15 миң аралыгында экен да. Рахмат, эжеке. Кадамжай медиа деп көрөсүз. Меттеп баридурлар коюлган. Караңыздар. Жакшы нерселер ушул жерде. Мына. Кыскасы көрдүңүздөр да. Мына 980 деп турат бул жерде дагы Бакай банкта. Тукум сатылып аткен 260 сом экен. Бөдөнөн тукуму канча? Чоңона? 100 сом. Канча штук бар бул жерде? 20 сомдан да. Кимиси күчтүү? Токтуку же бөдөнөнүкүбү? Бөдөнөн күчтүү. Эжебиз рахмат, эжебиз. Бетиңиз таптан кыжалат болбоңуз. Бул жерде анарлар сатылып атат экен, а? Ошентип көрсөк болобу? Бисмиллахиррахманиррахим. Канчадан анарлар? 200. 200 сом килограммы. Булчу? 100. Апельсин, а? Рахмат. Помидорчу? 230. Күндө жерде болосо, ушул жерден келип эжемден алыңыздар. Мына кеңседе жаңы түштү, караңыздар. Ушулар дагы бизде эме кыса. О, керемет банкта болсо 985 сом, 985 экен. 0985. Мына. Ушундай жаңылыктар, урматтуу көрүүчүлөр. Кадамжайдагы курс. Бул видеого дагы өзүңүздөрдү комментарийиңиздерди жаза бериңиздер. Сиздерге дагы белек беремин. Эң көп лайк чогулткан комментарийге. Эми мастыкалыш берермин, балким камери берермин. Эми колдон келиши аракет кылтам да. Эми кече бирөө сүйлөптүр, 5 сомда бересиңби, ороз депчи. Кудай кааласа байып кетсем, Кудайга шүгүр эле жашоомун албайм, бирок дагы байып кетсем, мен сиздерге айттым го, көп белектерди берем. Монетизацияга уланды. Буюрса, $1000, $1,500 жеткен болсо, сөз сиздер менен бөлүшөбүз. Мынага катталып коюңуздар. Чоң рахмат. Сиздерге арналган бул жарнамабыз 20 сотук жер үй менен сатылат. Ошол жөнүндө болот. Биз азыр Баткен облусу Кадамжай району Көктала айыл аймагы, Көктала айылы дейин, Сейилбак көчөсүнөн киргенде эле 400 метр ичкериде ушул үй сатылат экен. Үйгө маани бериңиздер, ноолор коюлган, дубалдар дагы жакшы урулуп, ортосунда тумбалар кеткен, туурасы 10, узуну 11, нар жагынын бетонун байкадыңыздар, ошол дагы кошулган. Андан кийин болсо эң мага жаккан жери, мына подвалында үй кылып коюпту. Караңыздар, Саратанда бул Көктала айылында аябай күн ысык болот, ошондуктан мына подвалда да кадимгидей жашаса болот. Мына апшика болгон экен. Эгер алган адам кийин бул жагына дагы кошулат. Мына бул жагы душ экен, нар жагда үй, нар жагы чукур подвал, бул жагы кухня болуп ушундай дизайнда түшкөн. Эң негизгиси мына босогосун көрүп төрүнөт дегендей, мына салоңдап калыптыр. Мына килейлейбиз бул жакка. Мына бүт бөлмөлөр сонун болуп бүткөн. Мына чөтчүктөр дагы, мына автоматтар дагы отдельно коюлган экен. Өзү ушундай болуш керек. Ичи көрүнүштөрү мына караңыздар. Сонун түшкөн. Бул жагын дагы аз көргөзүп кетебиз. Мына люстраларда коюлган, натужный потолоктор болгон, 4 бөлмөлүү үй. Бул жагы болсо дагы мына ички тышкы үй. Бул жагынан күн тийип турат. Мына баасы 5 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү телефон номерлерге чала бересиздер. 20 сотук жери менен. Барганыңыздарга чоң рахмат.